الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا بعد. İnşallah Құдай Тааламдын тауфиғы менен буйруса ушул имам Тахауидин биздин ушул Ахлу Сунна вал Жамаанын акыйдасын чагылдырып бере турган матынына имам Газнавийдин берекелүү шархын буйруса сиздер менен баштайбыз, Кудайым насип кылса. Бул шарх боюнча эки неме бар, пикир бар. Кээ имам Бабиртиге ниспат кылып берет бул шархты, кээ имам Газнавийге. Бирок көпчүлүк жана имам Газнавийге таржама кылгандардын алымдардын көпчүлүгү имам Газнавийге таанык деп айтышканда ушул китепти. Ошого иншалла алдыбыздагы колубузда турган шейх Хайзим Кайлани менен шейх Насордун немеси менен окуп кете беребиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахил важиби вujудуху ва бақауху. Түбөлтү калышы важип боло турган Аллах Таалага мактоолор болсун дейт. Астында тарихтерди карап кете беребиз. Ай инна вujубаху ли затихи лейса ан иллатин аujadатху. Алла Тааланын бар болушун бир нерсе жараткан эмес дейт. Бир нерсеге себеп келип жараткан эмес. Бихилафи вujудил мумкинат. Фа инна вujудаха ли иллатин аujadатха. Анткени башка немелерди мумкинаттарды карай турган болсок, аларды жараткан бир себеби болот дейт. Ва вujудуха мумкинун ютасаввару фил акли интифауху. Ошол мумкинаттардын вujудун өзүн алып карай турган болсок, мин хайсу зат алып карай турган болсок, алар мүмкүн нерсе дейт. Бар болуш да мүмкүн, жок болуш дагы мүмкүн дейт. Ва важибул вujud ла ятасаввару фил акли интифауху. Алем важибул вujудтун акылда анын интифа жок болуп кетишин тасаввур кылыш мүмкүн эмес. Акылга сыйбай турган нерсе да. Аль-бақоны қараңыздар. Аль-бақау хуа адаму ахириятил вujud, кама аннал қидам адам ифтитахи вujud. Бақау деген ақыры бүтпөгөн, алем қидам боло турган болсо, башы жок дегенде, эзилтиден бар дегенди түшүндүрөт. Ва хуа ма'на қаулихи саллаллаху алейхи ва саллям, антал аввалу фалайса qablaka shay ва антал ахир фалайса ba'daka shay. Фа хуа субханаху қадимун била ibtida, даимун била интиха. Аль-қадим аль-васи'и джудуху ва атауху. Алла Тааланын берешендиги кенен болгон дейт, көп болгон деп атат да. Демек ошондой затка мактоолор болсун дейт. Аль-Кадими бирруху ва ихсануху. Алла Тааланын жакшылык кылуусу дагы бул ошол кадим болгон Алла Таалага мактоолор болсун дейт. Анан бул жерде немени карасаңыздар, 3-чү немеде таликте турат. Хуа баррун би ибадихи мухсинун илейхим дейт. Алла Таала ошол пенделерден жакшылык кылып турат дейт. Qabla an yakhluqahum. Аларды жаратан электен алдын эле Кудай Таала аларга бар болуп жакшылык кылган, мухсин болуп эсептелген. Мындайча айтканда Алла Таала махлукаттарды жарата электен алдын эле аларга ошол жакшылык кылган болуп эсептелет. Мындайча Алла Таала махлуктарды жарата электе эле холик болгон деген болуп атат да. Аларга ихсан кыла электе эле мухсин болгон. Билфиал ихсан, иш жүзүндө ихсан кыла электе эле мухсин болгон дейт. Бирок бул жакта шейхтин бул эми шейх Хайзим Кайлани Алла разы болсун жакшы мээнет кылган, бирок бул жерде эмне деп атат? Би'атибари тааллуqi сифати таквин ас-салухи ал-qadим. Бизде жана акыйда маселесинде сыпаттар бар. Сыпаттардын ичине тааллуqот деген маселелер бар. Тааллуqотко алымдар тариф берет. Талабу сифат амрун заидан ала қиямиха биз-зат дейт. Мындайча айтканда, бизде мисал үчүн самиа деген нерсе масмууну талап кылат. Биринчи мани мындай чыкканда муну мындай деп түшүнсөк болот да. Фейл лазим менен фейл мутаадди дегенде түшүнсөк болот. Мисал үчүн фейл лазим өзүнүн файли менен гана чектелип, маниси толук боло турган болсо, а фейл мутаадди экендиги боло турган болсо, мафун бихти дагы талап кылат. Мани толук болуш үчүн, чтоб суроо калбаштыгы үчүнчү. А бул жакта дагы мисал үчүн сыпаттарды дагы эке билебиз. Тааллук жактан кээ бирки сыпаттар тааллук болбойт. Тааллук болбойт дегенде ошол жана затка коим болот деп айтабыз да. Ар бир сыпат затта бар болот. Алла Тааланын затында бар болот. Ошондон башка нерсени талап кылбайт бул азыркы түрү. Ал сыпат кайсы десе, ал-хаят деген сыпат. Сумма ал-хаяту ма би шей тааллуqот деген ошол неме манзумада келет. Демек хаят деген эч бир нерсе менен тааллук болбойт. Болгону ал Алла Тааланын затына бар деп айтылат, бирок Алла Тааланын затына бар болуусунан тышкаркы башка нерсени талап кылбайт. Ал эми калган сыпаттарга келе турган болсок, хаяттан башка биздин мазхабта 7, ашарилердики боло турган болсо 6. Ошол сыпаттардын бардыгы ошол затта бар болуусунан тышкаркы дагы бир нерсени талап кылат. Мисал үчүн кудрет деген сыпат мактуру талап кылат. Сама деген сыпат масмууну талап кылат да.
Анан бизде ушул жерде таквинге келе турган болсок, бул биздин мазхабта неме матуридилердин немеси боюнча айта турган болсок, бизде таквин сыпаттын бир эле тааллугу бар. Бир эле тааллугу бар. Ал кайсы тааллук? Тааллук танжизи хадис деген. Тааллук танжизи хадис. Тааллук танжизи хадис деген бизде бир эле тааллук бар. Бирок бул жакта шейх ошол нерсени неме кылып коюп атат. Би'атибари тааллук сифат ат-таквин ас-солихи ал-кадим деп коюп атат. Бул жакта шейх ушул жерде кудрет деп колдонуш керек эле. Анткени кудрет деген сыпатка кире турган болсок, кудрет сыпатынын эки тааллугу бар, тиги ашарилердин көз карашында. Аларда кандай? Солухи кадим. Алла Таала эзелтеден эле ошол махлукаттарды жаратканга кудрети бар эле. Дегени бул ошол солухи кадим. Эзелтеден махлукаттарды жок кездеги ошого жарамдуулугу. Махлукаттарды жараткан билфел чын иш жүзүндө жаратканы ошол танжизи хадис деп коет. Демек алардын көз карашында кудреттин эки тааллугу бар. Ал эми биздин көз карашта боло турган болсо, кудреттин бир эле тааллугу бар, солухи кадим. Анан берки таквиндик боло турган болсо, танжизи хадис. Эки, ар бири бири-биринен да. Болгону бул эки тааллукотторду булар эмне кылып коюп атат? Кудретке булар алып барып коюп атат. Биз ар бир тааллуктун өзүнүн сыпаты бар деп атабыз. Таквиндик өзүнчө, кудреттик өзүнчө деп атабыз. Ошондуктан бул жерде шейхтин бул жерде айтканы негизи таквин эмес, кудрет деп айтса жакшыраак болмок, туураараак болмок. Таквин неме танжизи хадис дегени билфели иш жүзүнө жарата турган болсо, азыр бирөөгө ырыскы бере турган болсо, ошол танжизи хадис болот. Азыр бирөөнү жарата турган болсо, дагы ушундай кыла турган болсо, азыркы убакытта карала турган болсо, ошону танжизи хадис деп коет да. Ошондуктан ушуга окшогон кээ бир маселелерди эске алып коюш керек. Демек бул жакта неме деп атат? Би'атибари тааллуqi сифати таквин эмес, сифатул кудрати ас-солухи ал-кадим. Фабирруху ва ихсануху бихада ал-и'тибари кадимун. Алла Тааланын ихсанын неме жакшылыгын ушул тараптан алып карай турган болсок, тааллук солухи кадим, кудреттин тааллук солухи кадимин карай турган болсок, анда эмне болот экен? Бул кадим болуп калат дейт. Ва амма би'атибари тааллуqi сифати танжизи ал-хадис. Бул жактардан сыпаттан максат сифатул кудрага алып барасыздар. Таквинге эмес. Анткени биз айттык, таквиндин бир эле сыпаты бар. Танжизи хадис деген. Бирок иншалла бул жана танжизи хадис, солухи кадим деген немелерди ал сыпаттарга киргенде иншалла неме кылабыз. Сыпаттарга кире турган болсок, ал жака да кененирээк токтолобуз. وأما باعتبار تعلق الصفة القدرة التنجيزي الحادث فبره وإنعامه على الخلق حادث дейт. Демек бул Алла Тааланын афалдары болот да. Алла Тааланын афалдары биздин мазхабыбызда эмне болот? Хадис болот. Бирок ошол афалдардын мабдасы, афалдарга түрткү болгон, негизи болгон сыпат бар бизде, таквин деген сыпат, ал кадим. Бирок афалдары хадис да. Ошону неме ажыратып болуш керек. Таквин бул сыпат кадим. Бирок ошо таквинден келип чыга турган немелер боло турган болсо, афалдар боло турган болсо, алар хадис болуп калат. Ал-амими тауруху ва имтинануху. Демек, таул менен имтинандын мааниси бир эле, фадлуху деген маанинде. Алла Тааланын жакшылыгы, берешендиги кенен болгон. Ал-муназзах фи затихи ан кулли шабихин ва мисалин. Демек, затында бүт окшоштуктардан таза болгон, арылуу болгон дейт. Төрттү караңыздар, аш-шабих ва ал-мушабиху фи аглабил ахвал дейт. Демек, көпчүлүк сыпаттарда окшошо турган болсо, муну шабих деп коет дейт. Ал эми масил боло турган болсо, бүтүк сыпаттарда окшош боло турган болсо, ошону масил дейт. Назир боло турган болсо, кээ бирки сыпаттарда окшоштук боло турган болсо, ошону назир деп коет. Ал-мутаали фи сифатихи ан ат-тагайюри ва az-завал. Демек, сыпаттары дагы өзгөрүп кетпейт дейт Алла Тааланын. Сыпаттары дагы өзгөрүп жок болуп кетүүдөн ошол алыс болгон, ошондон таза болгон, аруу болгон Алла Таалага мактоолор болсун. Вассалату вассаламу аля расулихи аллази арсалаху бил хакки даия. Демек, акыйкаттын дааватчысы, акыйкатка чакырдысын деп жөнөткөн анын элчиси болсун. Валил халqi хадиян. Жана ошондой эле адамдарды, жалпы махлукаттарды туура жолго баштоочу кылып жөнөткөн пайгамбарыбызга салаваттар болсун. Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллам ва аля алихи аимматил худа ва масабихи туджадид. Демек, хидаяттын ээлери болгон, чырактын немелери болгон, караңгылыктын чырактары болгон. Ва бa'd fa inna ajallal ulum wa a'laha wa awjabaha ala al-aqli tahsilan talaban деген маанинде, талап кылуу деген. Демек, илимдердин эң улуусу, эң неме акылга милдеттүү болгону, зарыл болгону не тарабынан десе, мынчкын акылдын алгычтыгы зарыл болгон, акыл үчүн үйрөнүш зарыл болгон эң улуу илим кайсы десе, ва улаха жакшысы илму усулуд-дин.
Акида илимин айтып атат да. Акида илими. Аллази яштамилу ала ма'рифатиллахи та'ala allati hiya aslu kulli ilmin wa mansha'u kulli sa'adatin дейт. Бул акида илими не деп атат? Алла Тааланын марифатын үйрөтө турган илим дейт. Алла Тааланын марифаты дейт, бул ар бир илимдин негизи болуп берет дейт. Демек Алла Тааланы тааныган адам бүт нерсени тааныйт деп атат ошол аркылуу. Жана ошондой эле ар бир бактылуулукка бул себеп болуп берет дейт акида. Ошо марифат. Ли ажлиха хулиqa фақалани ala ma fussira qawluhu ta'ala Estaizu billah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Демек ошол үчүн, марифат үчүн не дейт? Адамзаттар менен жинде жаратылган дейт. Муну каяктан алып атабыз десе, ошол тафсирдин, ошол аяттын тафсирине карап. Илля лиярифун деген, лиярифуни деген тафсирине карап дейт. Кала Ибн Аббас таржуманул Кур'ан. Демек мен адамдар менен жиндерди эмне үчүн жараттым? Мени таанулары үчүн деп атат да. Так, анан бул жакта биринчи немени карасаңыздар, وقد وجه العلامة الألوسي قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنه على أنه مجاز مرسل. Бул жакта биз мажаз кылып колдонуп атабыз да. Мисалы үчүн лиябудунду лиярифун. Не үчүн кылып атабыз десе, бул мажаздын кайсы түрүнө кирет десе, мажаз мурсалга кирет деп атат. Мажаз мурсалдын да кайсы түрүнө кирет десе айтып атат. Мин итлaqis сабаб ва ирадатил мусаббаб. Мисалы үчүн лаху алейя аядин кафиратун деп айтат го жанагы. Алмага көп мындай сырткы маанисин карасак аят колдогон айтып атат да. Бирок бул жакта эмне кылып атат? Нияматун кафиро деген мааниде колдонуп атат да. Анын мага берген кылган нияматтары, жакшылыктары өтө көп дейт. Анда эмне үчүн бул жакта колдонусу десе, анткени кол ошол нияматтын жетишине башка бирөөгө жеткирүүдө себеп болот дейт да. Бул жакта дагы эмне кылып атат? Ошондо демек сабап кайсы болуп атат? Ибадат болуп атат. Ал эми тиги неме марифат боло турган болсо, мусаббаб болуп атат. Анан бул жакта бирөө жарым айтышы мүмкүн да. Негизи наоборот, биринчи эмне болуш керек? Марифат биринчи болуш керек. Андан кийин ибадат болот да. Значит, биринчи себеп марифат боло турган болсо, анын артынан ибадат келиш керек эле десе, бул жакта ошол жанагы неменин Шейх Алусидин тафсиринде мындай деп айтып коюптур. Ва ла ala sirru fihi at-tanbih ala anna al-mu'tabar hiya al-ma'rifatu al-hasilatu bil-ibada дейт. Бул жактан марифат дегенден максат жөнөкөй эле назардан келип кала турган марифат эмес дейт. Назар салып эле, ой пикир калчап эле келе турган марифат эмес дейт. Ошол аркылуу не дейт? Бул жактан марифат дегенден ибадат аркылуу келе турган марифат дейт. Ибадат кылгандан кийин, анан кийин канчалык адам баласы Алла Таалага көбүрөөк ибадат кыла турган болсо, ошондон кийин дагы марифаты күчөй берет дейт да. Ошол неме максат кылынган дейт. Ошол марифат максат кылынган дейт. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم رأس العلم. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү ушул акида илимдин башаты деп атап атат дейт. Хина саалаху al-араби келип сураганда. Ва кала лаху алlimni qaraib al-ilmi ya Rasulullah. Мага мындай элге мындай маалым болбогон, элден мындайча айтканда, элдин баары билбей турган илимди үйрөтчү, өзгөчө бир илимди үйрөтчү дегенде айтып атат. Фа кала саллаллаху алейхи вассалам мада алимта фи ра'с al-ilmi. Сен илимдин башатында эмне кылдың? Ачканда бир нерсени окудуңбу, үйрөндүңбү деп атат. Фа кала al-араби ва ма ра'с al-ilmi. Илимдин башаты өзү эмне деп атат. Значит, горайып деген нерсе бул кандай? Кийинки келе турган нерсе да, кийинки этапта тура турган нерсе. А бул жакта келип эмне кылып атат? Ошол негизги илимдин башаты эмне кылдың? Ошону үйрөндүңбү десе айтып атат. Илимдин башаты эмне десе, Пайгамбар Расулуллах айтып атат. Ма'рифатуллахи азза ва жал. Демек Алла Тааланы таануу илимдин башаты болуп эсептелет дейт. Башка бир риваятта ма'рифатуллахи хакка ма'рифатихи деп айткан дейт. Чыныгы Алла Тааланы талаптагыдай таануу дейт. Анан ва ма ма'рифатуху хакка ма'рифатихи дейт. Чыныгы кантип мен Алла Тааланы кантип тааныйм десе, неме риваяттын уланысында айтып атат. Тарифуху била мислин ва ла шабих дейт. Демек Алла Тааланы эч кимге окшошпостон, Алла Таала эч кимге муктаж эмес деп ошентип тааный турган болсо, мынагы чыныгы ма'рифат ошол болот деп айтып атат да. Ва залика эмне үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ма'рифатуллахин Алла Тааланы ма'рифат кылуун таанууну расул илим деп атап атат десе, ли анна шарафул илми би шарафил ма'лум. Эмне үчүн акида илими жогору турат десе айтып атат. Анткени илимдин шарапаты ошол илим эмнени үйрөтөт бизге, ошонун шарапатына жараша болот дейт. Бул акида илими бизге Алла Тааланын сыпатын, улуулугун, арулугун үйрөтө турган илим. Демек ошондуктан шарапаттуу болуп калды дейт. Аллаху таала ламма кана ажалла ва а'зама мин кулли мавжудин. Бүт нерседен улуу болгондон кийин كان العلم به أجل العلوم وأهمها تحصيلا وأحقها تعظيما дейт. Демек эң улуу илим болуп калды дейт. Алла Тааланын заты улуу болгондон кийин анын затын үйрөтө турган илим дагы улуу болуп калды. La matma'a fin najati illa bi husulihi. Адам баласы акыретке барганда
ошол ийгиликке жетиш үчүн бул неме илим менен гана жетет дейт. Иман менен, акида менен гана жетет. Вала фауза бидаражати илля фи усулихи, даражатка жетиш үчүн дагы акыретке барганда бейишке киргенден кийин бир нече улуу даражаларга жетиш үчүн ушул аркылуу жетилет экен. Вaqad tafarraqatil firaqu fihi, бир нече фиркалар келип, ушул агымдар келип, бул акидада бөлүнүп кеткен дейт, бир нече агымдарга. لكن الفرقة الناجية منها التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والذي نفس محمد بيده لا تفترقن أمتي على 73 فرقة 73 bölünет деп айткан дейт. واحدة في الجنة و72 في النار. Бирөөсү гана бейиште болот, калгандары 72 тозокто болот дейт. Бул жакта эми риваятында талаш тартыш бар. Аслын карап аласыздар. Кыйла я Расулуллах манхум. Алар кимдер? Жанагы ошо фирқа наджия ким десе айтып атат. قال أهل السنة والجماعة. نيجي قل قال والشكري أهل السنة والجماعة. قيل وما السنة والجماعة. علم السنة الجماعة كيم بول. أهل السنة والجماعة كيم دسايتوت ما أنا عليه اليوم وأصحابي. منين جنا صحابة لرمضان قرمان غنجولو وشون سنة الجماعة بولي سبتلاتيت. فينبغي للعاقل أن يلازم طريق أهل السنة والجماعة ويجانب طريق أهل الأهواء والبدع. تمام أهل السنة والجماعة جولون قرمانش كيرك. адашып кеткен жолдордон алыс жүрүш керек дейт. Ал жерден ушул уммати деген жанагы Рамазан мукти шархтайт, өзүнүн шархым деп эле айтат да. Уммат эки түрү болот, уммат мадруба болот, уммат истижаба болот. Менин оюмча ал жердеги 73 бул уммат мадруба деп туруп бүт азыр христиандар деле ошонун ичине киргизет да. Ошо Рамазан шейхтин Рамазан муктин ушундай бир жанагы шарх берүүсүнө акида шейхтер кандай карайт? Негизи шейх Рамадан бути ошондой деп неме кылган, анткени анын максаты эмне болгон? Бул мынтип шарктап, ушинтип түшүндүрмө бериште дегенде. Эгерде могу зохирин алып карай турган болсок, анда бүт баары тозокко кирет. Мындай айтканда, анда бири гана, мисалы үчүн Ашари менен Матуриди гана калыш керек, калган баары тозокко кириш керек деген нерсе чыгып калат да. Бирок биз айтабыз да, «Иджаизун гуфрону гойлил куфри фала нукаффир муъминан бил визри» дейт. Демек, капырлыктан башка нерсени кечирип коюш Алла Таалага жайыз нерсе дейт. Бул шариатта мумкинаттардан боло эсептелет дейт. Демек, адамдарды ошол күнөө себептен капырлыкка чыгарып, аларды биротоло тозокко неме кылып салбашыбыз керек дейт да. Бирок мындай деп деле жооп берилсе болот ал нерсеге. Мисалы үчүн туура, мисалы үчүн ошол жанагы немелер ошол 72 ахлу сунна вал жамаадан башкалары тозокко кирет. Бирок тозокко киргенде кандай болот? Ошол жана күнөө кылып коюшту да, алар туура эмес жолду тандап алышты. Ошого жараша, эгерде Алла Таала аларга адилеттүүлүк менен мамиле кыла турган болсо, тозокко киргизип кайра чыгарат дей турган болсок, анда туура болот да. فينبغي للعاقل أن يلازم طريق أهل السنة والجماعة ويجانب طريق أهل الأهواء والبدع فإن الأولى الطريق التي كان عليها الصحابة والتابعون. Birinci жанагы, birinci фирка наджияны айтып атат. Кал кайсы десе, ошол сахабалар, табииндердин карманган жолу ошол болчу дейт. Ва мада алейхи аля салафус солихун дейт. Салаф солихиндер ошол жол менен басышкан. وقد تصدى لبيان مذهبهم كثير من أئمة الإسلام وفرسان علم الكلام. Ушул ахлу сунна вал жамааттын мазхабын баяндоодо дейт. Көптөгөн жанагы улуу имамдар, илми каламдын атагы чыккан ошондой эр азаматтары, шейхтери ушул мазхабын баяндайын деп бел байлап ошого кирише баштаган. Фаминхум ман асхаба ва атнаб. Кебирлери өтө эле узартып берген дейт. Ва минхум ман тавассат, кебирлери орточо жазган. Ва минхум ман интихаб, кебирлери тандап отуруп эң мындай каймагын алып келип берген дейт. Кыскача мухтасар кылып берген деп атат да. ومن المختصرات التي نارت في حسنه مطالعه ومقاطعه. Кебирки мухтасараттар бар дейт. Бирок ошолордун арасынан дагы мындай өзгөчө жанагы көркөмдүгү, сулуулугу, келишкендиги ошо баш аягына чейин келишип турган, жаркылдап турган ошондой кебирки мухтасараттар бар дейт. Ва хават сихрул баяни жавамиуху ва бадаиуху. Жана ошондой эле анын кыска нуска сөздөрү дейт. Анын көркөм жазылган сөздөрү дейт. Сихрул баян жана адамды өзүнө арбуу ала турган сөздөрүнү камтып алган кебирки матындар кайсы дейт? Ошо матындардын арасынан ушул дейт. Ма соннафаху ал-бахру az-захир вал-хибру al-фахир Абу Жафар ат-Тахави. Имам Тахавидин жазып кеткен эмгеги дейт. Ошондой өзүнчө көркөм болуп турган, ичине жанагындай балуу сөздөрдү, кыска нуска болгон сөздөрдү камтып кеткен матын ушул болуп атат дейт да.
Al-Bahru Zaqi деген ашып ташқан деген. Бул жакта ташбих кетип атат. Анан Al-Hibrul Faqi деген өтө мындай илимдин даражасына жеткен бир деңгээлине жеткен. Фарагибан насу фи qiraatihi wa hifzihi li kathrati fawaidihi wa udubati lafzihi дейт. Көптөгөн адамдар эме болуп баштады дейт. Ошол акиданы окуп, анан жаттап баштады дейт. Не үчүн десе, көптөгөн файдалары бар дейт. Анан лафыздагы ширин дейт ушунчалык. Сонун эрежеде ар бир сөзү эреже болуп жазылган. فشرحت له شرحا مختصرا يبين أسراره. Анын ошол жанагы сырларын баяндап бере турган кыскача шарх жазып кеттим дейт. Могу негизи шархты алымдар айтат, муптадилерге жазылган дейт. Мукаддимасында окусаңыздар муптадилерге дейт. Өз жанагы биздин Египетте окуп жүргөнүбүздө Шейх Ахмад Шазули рахимахуллах кайтыш болуп кетти. Макулат илиминден бизге сабак берген. Ошол айтат да, азыркы бүгүнкү күндө алдыңарда турган мо акида тахавия, харида бахия, жахарату тавхид ушул китептердин баардыгы дейт, убагында мусулман балдары үчүн, жаш атфалдар үчүн жазылган китептер болчу дейт. Бирок азыркы удоордо өкүнүчтүүсү аны шейхтер, ошолорду окуган адамдар шейх болуп атат дейт да. Кудай таалам иншалла кийин дагы чоң китептерге чыгышты насип кылсын иншалла. Чыныгы илимдин немеси ошол илмил каламдан башталат дейт да, жанагы мавакиф, макостерди айтат да аларчы. Юбайину асрараху, сырларын баяндап бере турган, ва юваддуху мушкилатихи, ишкал болгон жерлерин, проблемалуу болгон жерлерин ачыктап бере турган, ва якшиф астараху, пардасын ачып бере турган, кыскасы сонун бир шархтай турган китеп жаздым дейт. Му'тамидан алаллахи муфидил хайри вал жуди. Демек, ошол жакшылыктын ээси болгон, жакшылыкты көп кылып эселеп кылып берген Алла Таалага таянып жаздым дейт. Ва хиби вужуди кулли маужудин. Ар бир маужудка, ошол вужудтукту, барлыкты, ар бир маужудтун жаратуучусу болгон Алла Таалага таянып дейт. Демек, бул жакта эмне деп атат? Ва хиби вужуди кулли маужудин дегенде ар бир маужудтун, мындай айтканда, ар бир жаралган, ар бир бар болгон заттын бар болуштугу өзүнчө бир хиба экен да, Алла Таала тараптан берилип аткан хибат экен, хадия экен. Walamma jaa fi ghayatil husni wan nadara. Ушунчалык бул шартты жазып бүткөндөн карап көрсөм дейт, өзү айтып атат да, эми ушунчалык мыкты шарх болду дейт. Негизи алымдардын бүт эле немелери ушинтип келет да. Китептерди мактап кетишет. Эми мактай турган деңгээлде болсо макташат да, албетте. Wa nihayatul lutfi wal isharati. Ушунчалык анан бул шархтагы эмне дейт? Ушунчалык бир диккатта жазылган дейт. Анан кээ биркилерин карай турган болсом, бир нече маселелерге ишарат берип кеткендей кылып жаздым дейт. Ошондой болгондон кийин дейт, кунту мутафаккирон муддатан миназ заман, негизи фи муддатин дегенден караганда муддатан миназ, кээ бирки нускаларда муддатан дегенде алып келишкен. Мутафаккирон муддатан миназ заман ва бурхатан минал аван, бир нече убакыт ойлонуп жүрдүм дейт. Фи ман ажалуху бисмихи, кимдин атын койсом, кимдин аты менен атап койсом ошол китепти дейт. Не үчүн? Лияпка тула дахри биросмихи, ошо кыяматка чейин ошонун аты менен калгыдай, кимдин аты менен неме кылайын, кайсы атты тандайын деп ойлонуп жүрдүм дейт. Фафаррухту qalbi min mazanir raybi wa wajjahtuhu tilqa'a madyanil ghaybi. Демек, ошол жүрөгүмдү бүт жанагы немелерден, ойлордон, немелерден алыстатып, гайып тарапка неме кылдым дейт. Жүрөктү Алла Таала тарапка неме кылдым дейт, бурдум дейт. Fa waqa'a min alamil qudsi fi sirri ikhfa'an min zirri an uthifa bihi majlisa man tola мындай дейт. Кыскасы ошондой неме кылып, Алла Таала тарапка неме кылып жүздөнгөндөн кийин Алла Таала мага ушундай бир илхам катары жүрөгүмө салды дейт. Ушуну баланча биякта келе турган азыр падышанын аты менен аташка Кудай Таалам ушундай илхам берди дейт. Анан бул жакта эмне деп атат? Фи сирри ихфаан мин зирри, керек болсо дейт, бул немени дейт, Алла Таала менин жүрөгүмө салган сырды дейт. Керек болсо менин жеңимди да билбей калды дейт да. Зир деген ошол жана могу көйнөгүндө жеңиндеги топчуларды айтат да. Ошолор да билбей калды деп атат да. Ан утхифа бихи, кимге хадия кылсам дейт, кимдин атын ыйгарсам дейт, ушул китепти кимге ыйгарсам десе, айтып атат, majlisa man tala'a min burji sa'adati badran yatala'u nuran. Демек, ошол саадаттын буржунан, үйүнөн ошондой неме 14 күндөгү толгон айдай болуп жаркылдап чыгып келе турган. Эми ушунчалык мактап атат да, нурлуу киши болгон. Ва ямлa'u al-quluba sururan, жүрөктөрдү ошол кубанычка бөлөй турган. Ва адха гурратал jinani nuzhatan wa diya'an. Айбратал джинан десе деле болот, же болбосо гурро дегенде эң мындай жанагы неме кашка, ак нерсени айтылат го, жанагы малдын немесине. Ошого да колдонулат экен да, гурро башка нускаларда ошентип келиптир. Ошол бакчалардын ошо кашкасындай болгон, тазалык тараптан дагы, жаркылдоо тараптан дагы ушундай кашкасындай болуп турган адам болгон адам дейт. Сыпатын айтып атат. Ва гитатас самаи рифатан ва бахаан. Жана ошондой эле ошол кээ бирки немелерде нускаларда гитон ордуна гипта да келген экен. Асмандар керек болсо буга көз арта турган деп
неме деп атат да. Кайсы тараптан? Улуулук тараптан, бийиктик тараптан, даража тараптан асмандар бога суктана турган адам дейт. Ва захарат алейхи атharul баракати, берекенин немелери, аламаттары буга көрүнүп турган дейт, ачык айкын болуп. Ва qaranahу sa'du wat tawfiq fil haraka. Ва qaranahу sa'du wat tawfiq fil haraka. Кыймыл аракетинде де дайыма муваффак болгон адам деп атат да. Эгер мындай сөз болсо неметип коюңуздар, ошо кайсы жерде ошол жерде токтолуп коелу анда. ولاحت عليه لوائح السعادة وفاحت منه روائح السيادة وهو الأمير المعظم الكبير الأجل الأعظم مفخر الأمراء في العالمين كهف الفقراء والمساكين فريد العصر وزينة المصر ولي الأيادي والنعم صاحب السيف والقلم الجامع بين الفضيلتين العلمية والعملية الحاوي للسعادتين الدينية والدنيوية المشرق من جبينه نور الهدى نور مشرق المرتفع بيمينه أعلام التقى المخجل البحر الخضم بفضله. Демек, бул жакта эмне деп атат? Ошол чоң болгон немени деңизди дагы өзүнүн берешендиги менен уялтып койгон адам деп атат да. Өтө көп берешендик кылат. Вал гадият сахабка айтылат. Бибиррихи ва сахайхи, ошонда ва сахайхи, аны дагы уялта турган адам дейт. Аламирул алжалил Сайфуддин, сорок темишпи, ошонун немесин бир карап коюш керек экен. Мен бир аз издеп көрдүм, бирок харакаттарын койбоптур да. Сарак темиш же сарк темиш деп орусчада сарк темиш деппи, ушинтип айтып келген экен. الملكي الصالحي أدام الله عزه ووقر من الخيرات كنزه وحفظ من الغير مهجته وأدام سروره وبهجته فإنه متعين في هذا العصر لتربية العلماء معتن بالإحسان على الفضلاء والحمد لله الذي جعل ألسنة الناس بنشر ثنائه منطلقة ورقاب العلماء بأعباء أعطائه متطوقة فمن كان مشتملا على هذه الصفات والمناقب اشتمال السماء على النجوم والكواكب فجدير أن نشرف ديباجة الكتاب مقدمة الكتاب تايتوتا كتاب مقدمة سنعيت بيتوتا ديتوشنا يا أن نشرف ديباجة الكتاب بألقابه وينتمي إلى جنابه дейт. Ошондой адам, эгерде кайсы бир адамда ошондой сыпат бар боло турган болсо дейт, ал ошол китептин башында аталышы бул ылайыктуу болот дейт да. حتى يبقى اسمه الشريف في الكتب والدفاتر بين الأنام على تعاقب الليالي والأيام وممر الدهور والأعوام فكنت كبير неме нускаларда ورأيت деген сөз келип тур, ошол турараак. فكنت كلن десе бул жакта кал деген жана арабтарда мындай доиф болгон, бирөөгө муктаж болгон адамга айтат да. Ошондуктан бул мааниси туура эмес. Фараайту куллан деген мааниде. Фараайту куллан минан нас да. Карап көрсөм дейт, адамдардын бардыгы эмне дейт? Танзиу бихи химматуху илал курби би хидматихи. Ошол падышага барып кызмат кылсам экен деп турат дейт. Карасам элдин баары ушинтип аттанып аракет кылып аткан экен. Би тухфатин таджуду биха зату ядихи. Өз колу менен жасаган бир белегин барып берип жанына барып кызмат кылып калсам экен деп аттанып атат дейт адамдардын бардыгы. وكانت حالي تبعدني عن إهداء تحفة تشاكل خزانته الكريمة. Мен бирок өзүмдү карап көрө турган болсом дейт, ошол анын неме казынасына тең келе турган тухфатты, ошол неме белекти хадия кылуудан бир четен уялып турдум дейт. Карап көрсөм мен бул китеп дейт, бул кичинекей китеп болгону менен анын бул бүт тең мүлкүнө тең келет деп атат да, мүлкүнө. Бирок ошондой немени уялып турдум дейт бериштенчи. أو تشابه ما فيها من النفائس اليتيمة. Жол болсо өтө кымбат баалуу болгон, ошол байлыктарына тең окшош боло турган ошондой неме хадияны бериштен уялып турдум дейт. Ошондой болгондон кийин дейт, тазаккарту каулал мутанабби ла хойла. Карап көрсөм бул мындайча айтканда бул илимий, маанавий баалуулук болуп атат да. Ал эми тигин колундагы бул мындай мадди баалуулук болуп атат. Ошондой айтып атат, ла хойла индека тухдиха ва ла мал. Ушул сөздү эстедим дейт. Бул мааниси эмне деп атат? Сенин алдында эч кандай мал билик жок дейт. Неме же атың жок, же малың жок хадия бере тургандай. Ошентип албасаңда дейт, фал юсайду нутку ва иллам юсайдил хал. Абалың менен, денең менен жакшылык кыла албай турган болсоң, хадия бере албай турган болсоң, анда эмне кыл дейт? Ошол өзүңдүн сөзүң менен жакшы сөз сүйлөп кой дейт. Ашың болбосо да кашың болсун деп коет го бизде ошону. ولما رأيت العلم أفضل مرغوب فيه عنده. Карап көрсөм илимди бул ушунчалык урматтайт экен дейт. Ва жалла ма ютхафу бихи ладайхи. Ошол ладайхи деп оңдоп коюңуздар. Ошол буга эң бериле турган хадиянын баалуулугу бул ушул илим экен дейт. Асарту ан
أهديه بالشرح المذكور على النمط المسطور дейді. Ушул жана шарты хадия кылууну туура көрдүм дейт. والمرجو من كمال عاطفته التلقي بحسن القبول дейді. Мен андан ушул жакшы кабыл алсын деп тиленем дейт. فإن ذلك غاية المأمور وإن فصح في الأجل وسعدت ببلوغ الأمل. Эгер Кудай таалам мага өмүрүмө береке бере турган болсо, үмүтүмө жеткире турган болсо дейт, جمعت له كتابا في الفقه شاملا لخلاصة ما في المطولات بالعبارات الواضحات дейт. Демек ошол мутаввалат болгон мутаввалат китептерде ичине келген маселенин эң хуласасын, негизин ушун баарын камтыла турган, жеңил ибара менен камтыла турган китепти жазып ушуга хадия кылышымды ниет кылып атам дейт да. ومن الله تعالى التوفيق وبه هداية الطريق. ولنرجع إلى الشرح. قال الطحاوي رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. Demek ушул бул азыр кайта турган китебибиз дейт, Ахли сунна вал жамаанын акыйдасын баяндай турган китеп болот. Ала мазхаби фукахаи миллати Аби Ханифа ан-Ну'ман ибн Сабит аль-Куфи ва Аби Юсуф Яқуб ибн Ибрахим аль-Ансари ва Аби Абдиллах Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани. Ушулардын акыйдасын вама я'тақидуна фи усулуддин ва ядинуна бихи ли раббил аламин. Усулуддинде акыйдада нени карманышат, нени акыйда катары көрүшөт, жана ушул не менен Алла Таалага ибадат кылышат, ошол акыйдасын баяндап берем дейт ушул неме жерде. أشار بقوله هذا إلى أن ما أشار إليه ذهني إذا كان تصنيف الخطبة قبل بقية الكتاب. Бұл «хада» деген сөз дайыма бізде исми шарада. Мұны мушар илейх қайсы? Мушар илейх бұл махсус бұл, же болса мақул бұл зихни нәрсе десе айтып отады. Егерде жаңағы ошол китепти жаза электен алдын хутбаны жаза турган болсо, биринчи башталганда эле китептин хутбасына кирише турган болсо, анда «хаза» деп айтканы бұл ошол зихни махсус эмес, мақул болгон нерсеге ишарат болуп эсептелет дейт. Кама кала фил манзума, манзума дегенде бул жакта имам Абу Хафс Насафидин ал-манзумату фил хилафият деген китеби бар. Ошол немеде имам Абу Ханифанын сохибайн деген анан имам Малик, имам Шафиинин хилафтарын айтып кеткен. Ошол китепте ошондой деп айткан дейт. Ва ин кана ба'даху якуну ишаратун ила al-mawjudin khariji. Эгерде бул хутбаны китепти жазып бүткөндөн кийин анан хутбаны жаза турган болсо, анда хада деп айткандыгы эмне болот дейт? Ошол махсус болгон алдында турган нерсеге ишарат болот дейт. Кейбір алымдар мурдуна ошондой кылчу экен да, жана башына жана мусвадда деп коет го, жана черновикке жазып туруп анан кийин ак баракка көчүрүшкөн экен да. Ошондо анан хутбасын жазып коюшкан экен. Вал акидату фаилатун бимана маф'улин ай ал мa'qudatu. Демек фаила бизде эки мааниде колдонот. Фаил анан маф'ул маанисинде, бул жакта айтып атат, маф'ул маанисинде ай ал ma'quda деген. Кандай деген десе айтып атат? Аллати aqada алейха ал qalbu ва азама азиматан мухкаматан. Жүрөк мындай бекем чечим чыгарган, жүрөк өзүнө мындай бекем туйган нерсени акыйда деп коет дейт. Ва иннама суммия илму усулуддин акыйдатан. Усулуддин ушул диндин негиздерин үйрөтүп бере турган илим акыйда деп аталып калды. Эмне себептен десе айтып атат? Ли тааллуқихи би aqdil qalbi дунал амали бил жаварих дейт. Демек бул деген эмне деп атат? Демек ушул жүрөккө i'тикадка гана байланат дейт. Бизде акыйда илиминдеги маселелердин бардыгы бизден эмнени талап кылат экен? Ошолго i'тикад кылышты гана талап кылат, ага аламал кылышты талап кылбайт. Ал эми берки фурвай маселеге келе турган болсо, ахкам амалияга келе турган болсо, анда бизге эмне кылат алар? Ошол жанагы фар'ия амалия деген себеби бул ошол усулу динден келип чыккандык себептен фар'ия болуп атат. Амалия дегендиги ага i'тикад кылгандан кийин неме кылыш керек болуп калат да, амал кылышты бизден талап кылат. А буларда боло турган болсо аслый болуп атат, берки фар'и ахкамдардын аслы болуп атат. Анан i'тикадия дегенди неме ишенимди гана талап кылат bizde. Анда башка нерсени талап кылбайт. فكان المقصود منه نفس العلم. Demek ошол акыйда илиминен максат эмне болуп калды? Нафсал илм, тактап айтканда нафсал i'тикад. Анткени илим дегенден максат жөн эле билип коюу эмес. Нафсал марифа, бизде марифа өзү немеге иманда жетиштүү эмес, иман бабында. Ошондон бул жакта илимде максат усулийлердин истилахындагы илим. Анткени бизде илимден эгерде мындай неме мана мантыкчылардын немесине алып карай турган болсок, идрок деген маанисинде колдонот, тасаввур, тасдык деген неме бөлүнүп кетет. Анан илимден дагы бир колдонмасы бар, ал масалелерге илим деп аталат. Анан үчүнчү немеси малакага айтылат. Анан дагы бир колдонмосуна келип, мындай илимдин өзүнө айтылат. Бул жакта усулчулардын немесине колдонуп атат. Ал-i'тикад ал-жазим ал-мутабиq лил-вaqi' ан-наши ан далил дегенде. Демек i'тикад эмне болуш керек? Бекем i'тикад болуш керек экен. Жазим болуш керек экен, шек болбош керек экен. Ал-мутабиq лил-вaqi' ошол Алла Тааланын илимине
чындыкка дал келе турган неме болуш керек экен, ишеним болуш керек экен. Анан аннаши бул ишеним дагы неден келип чыгыш керек экен? Далилдин негизинде келип чыга турган болуш керек экен. Бул дегени жана таклидти чыгарып салып атат. Таклидтик боло турган болсо далилден келип аткан жок да, бирөөнүн сөзүн эле алып туруп, алахду би каулил гойр мин гойр ма'рифати далилихи, далилин билбестен туруп эле бирөөнүн сөзүн алып иатикот кылып атат да. Ошону чыгарып салып атат. Демек бул жакта иатикоттун өзү шарт кылынат деп атат. بخلاف علم الفروع فإن المقصود منه العمل بالجوارح. Demek ошол жаварихтер менен амал кылуу максат кылынат. Ма койди al-i'tiqad. I'tiqad деген нерсе дагы бар. Бул жакта فإن المقصود منه فإن المقصود الوحيد منه العمل بالجوارح гана эмес. Анткени i'tiqad кылып, намаздын парзын i'tiqad кылыш керек, анан кийин амал кылыш керек да. Болгонун бирок бул жакта негизги максат дегени айтып атат да. Сен жөн эле эгер i'tiqad кылып туруп, ага амал кылбасаң, ал сага пайда бербейт. Эгер i'tiqad кылбай амал кылсаң, ал амалың өтпөйт. Биринчи ошол эмне кылыш керек экен, i'tiqad кылыш керек экен, анан амал кылыш керек экен деп атат да. Кас-салаватил хамс ва нахвиха ва ахлу шей, ахлу суннати вал жамаа дегенде эми ахлу сунна вал жамаанын чечмелесин алып келет. Ва ахлу шей ай мулазимуху. Бир нерсени ахл дегенин мааниси экен, ошондон ажырабай дайыма жанында жүргөн нерсеге ахл деп коет экен. Ва суннату фил лугати ат-тариqatu ва фи шархи исмун лит-тариq al-masluki fid-din. Демек шариатта немесин алып карай турган болсок, ошол шариатта көргөзүлгөн жакшы жолго сүннөт деп атап коет дейт. Эми бул жалпы маанинде айтылып атат. Пайгамбарыбыздын сүннөтүнө гана эмес, берки сахабалардын дагы сүннөтүн камтып кете турган маанинде айтылып атат. Ва qad taqaw ala sunnati nabiyyi alayhi salatu wassalam wa ghayrihi min as-sahabati. Бул жакта негизи ва фи шар'i исмун лит-тариq al-masluki fid-din. Демек диндеги немелген баса турган жолду неме айта турган болсок, анан бул жакта ва qad taqaw деп эле ва yaqaw деп айтса, же болбосо ва taqaw деп айтса ошол жакшыраак болмок. Анткени бул дагы сахабалардын көрсөтүп кеткен жолу, пайгамбарыбыздын кылып кеткен немеси дагы биз үчүн жол болуп эсептелет да. Ва taqaw же болбосо fa taqaw десе ошол жакшыраак болмок. Кот десе, мисалы үчүн бул мындай чыкканда ошол жол эмес деген нерсени түшүндүрүп калышы мүмкүн да. Кейде болуп калат. Ошондой болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде ва taqaw ala sunnati nabi ва гойриhi min as-sahabati дегенди ошондой кылса жакшыраак болмок. Liqawlihi sallallahu aleyhi ve sellem ne için buğa? Ошол пайгамбардын сүннөтүнө сахабалардын бизге бул жакта сахабалардын жолуна сүннөт деп аталабы, ошол негизи керек болуп атат да. Ошого айтып атат: "Алейкум би суннати ва суннатил хулафаи рашидин мин ба'ди." Walakin al-murada ha huna, эми бул жакта ошол лугаттагы, истирахтагы маанисин айтып бүткөндөн кийин, бирок негизи максат бул жакта кандай десе айтып атат: "Ат-тариqatu allati kana alayha an-nabiy sallallahu alayhi ve sellem wa umira bid-du'a'i ilayha." дейт. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол басып өткөн жолу жана ошол жолго чакыр деп буйрулган жолу дейт пайгамбарыбыз. Так, би каулихи таала ушул аятта: "Астаизу билла кул хадиhi сабили ад'у ила Аллахи ala basiratin ana wa man ittaba'ani." дейт. Демек, ушул жолго чакырам дейт. Эмне? Далилдин негизинде деп атат да. Ala basiratin деген ala бурхан, хидая ва худжа деген маанинде. والمراد بالجماعة الصحابة والتابعون لهم بإحسان. Demek sahabalar bizde ereje var. As-sahabatu kulluhum udul деген мусталах хадисте ereje var. Анан وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ деп эле койгон жок. Би ихсанин деп айтып атат да. Анткени кээ-биркелер би идлал, би шар менен дагы неме кылып кетип атпайбы? Ал эмес, аларды чыгарып салып атат. Жакшы табииндер, жакшы таба табииндерди айтып атат да. وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم وهو الطريق الذي أنا عليه وأصحابي. жана риwayаттын турарагы мына ушул болчу да. وإنما سميت هذه الطريقة طريق أهل السنة والجماعة. эмне үчүн أهل السنة والجماعة жолу деп аталып калды десе, لأنها مخالفة لطريق أهل الهوى والبدع. Демек, أهل الهوى бидат немелердин жолуна карама каршы келгендиги үчүн дейт. Эми бирөө жарым айтышы мүмкүн да, эмне үчүн أهل السنة деп айтылып атат? Ахлул китап деп айтса болбойт беле. Китапка караганда сүннөткө караганда ашрафраак го десе айтып атат. Бул жакта эмне дейт? Анткени бул ахлул китап деген нерсе бул жана яхуд менен насараларга алам болуп калган дейт. Алам бил гола болуп калган. Ошондуктан алардан неме кылып тамиз кылыш үчүн эмне кылып атабыз дейт? Ахлус сунна деп атап койдук дейт. Дагы бир жанагысын айтат да, бул шиялар аксар суннаны танган үчүн, алардан ажыралыш үчүн бул ахлус сунна ва жамаа. Куран эмес, балким. Ошондогу неме, ыктымал. Анан бул жакта жанагы дагы айтышат, жана Шейх Саид Фуда өзүнүн китептеринде айтып кетет. Ахлу суннанын өзгөчөлүктөрү дегенде эң негизгиси өзгөчөлүктөрүн айтып кетет. Алар кайсылар десе, жана мисалы үчүн өзгөчө бүгүнкү күндө жанагы вахаби жамааты чыгып атпайбы? Алардан айырмачылыгы кайсы десе, бизден азыр ахлу суннаны ошолор да талашып атат да, башкалар талашкан жок.
Өзгөчөлүк кайсы десе айтып атат, ар бир жанагы нусуска өзүнүн акысын берип мамиле кылышат дейт. Тигилердей болуп нусустарды зохири маанисине алып барып, анан ошолорду ошол зохири маанисине келген нусустарды мусулмандарга каршы колдонбойт дейт аларчы. Негизги айырмачылыктары, өзгөчөлүктөрү ушулар дейт да. والمذهب موضع الذهاب. Demek bara turgan жерди мазхаб деп коет экен. وهو الطريق الذي يسلك فيه баса турган жол. وفي العرف صار عبارة عما تقرر عليه. Бул жакта мазхаб фукахаи мазхабил миллати деп айтты го, ошону неме кылып атат. Мазхаб деген сөздү ар бирин шарттап кетип атат. عبارة عما تقرر عليه رأي كل مجتهد. ар бир мужтахидтин ою бир жерге токтоло турган болсо, ошону мазхаб деп коет экен. يقول مذهب أبي حنيفة. Мазхаб Абу Ханифа деген неге айтылат десе, лима тақаррару алейхи иътиқадуху мин ал-ахкам. Ошол өзү неме ишенген, өзү мындай билген, өзүнүн иштихад алып барган өкүмдөрдүн жыйындысына мазхаб деп коет экен. كأنه يذهب على ذلك النمط ويتبعه من يقلده. Куду меле дейт, бул ошол негизи, ошол таризде, ошол жолдун негизине кетет дейт. Анан кийин келгендер дагы ошол жол менен не кылат дейт, бара турган мазхабтын негизинде эришет дейт. والفقهاء جمع فقيه من فقه بالضم. Эми бул жакта фукаха дегенден максат бул факихтин жамы деп атат. Бирок кандай факих? Факих деген билебиз. Немеден да алынат? Мисалы үчүн факуха яфкуху, факиха, факаха дегенден алынат. Бирок бул жакта эмне деп атат? Домма менен факуха болгон феилдин немеси деп атат да, фаили деп атат. إذا صار الفقه سجية له. Мындай чыкканда ошол фик мунун малакасы болуп калган. Факих деп мурунку адамдын мурунку доордо ошол муштахид алымдарга, неме малакасы бар болгон адамдарга айтылчу да. لا من فقه بالكسر فإنه لغير يأتي لغير السجايا. فقه боло турган болсо, бул жөн эле мындай эле немени айтылат да, мындай муттакыл немени, фахымды, бир нерсени түшүнө турган болсо ошону айтып коет. Ал эми факаха дей турган болсок, бул жакта бирден аркы бетинде айырмасын жазып койгон. Факаха дей турган болсо, башка бирөөгө караганда эртерээк түшүнө турган болсо, ошону факаха деп коет. قال الشاعر ولا ربما بخل الجواد وما به ولكن ذلك لسوء حظ الطالب. Демек бул жакта айтып атат, ме дейт? Кээде ошол жават деле неме болуп калат дейт. Берешен адам деле кээде сараңды кылып калышы мүмкүн дейт. Мындай сырттан алып караганда. Бирок вама бихи бухлун. Чын-чында келгенде ал немеден эмес дейт, бухулдуктан эмес дейт. Бирок сырттан алып турган адам аны ойлоп калышы мүмкүн да, бирөө жарым акча келип сураса, бербей койсо, бул ошо баран сараң болуп калган экен, бул берешен эле. Десе айтып атат, жок, ал берешен эле дейт. Валакинна залика ли суи хаззи талиб дейт. Ошо келген адам жакшынакай кылып сураган жок дейт да. Жакшынакай кылып сураган жок, ошондуктан эмне болуп калды? Албай калды деп атат. والفقه في اللغة الفهم الدقيق الذي يتوقف على القريحة يحتاج إلى القريحة. Демек фахм дакик айтылат экен. Өтө мындай назик болгон түшүнүктү. Бул эмнеге неме кылат экен? Зиректик акыл менен бул акыл аркылуу келе турган түшүнүккө фикх деп коет экен. فإنه لا يقول فقهت بأن السماء فوق الأرض деп айтылбайт дейт. Бул бадахи нерселер да. Ал эми берки фикх деген нерсе бул назариден дагы ошол тонкий нерселерге фикх деп айтат дейт. وفي الإصطلاح الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. Демек не дейт? Ошо шар'ий амалий болгон ахкамдарды билиш керек дейт, не? Тафсилий далилдер менен, ижмалий далил менен болгон турмаса, усул фикх болуп калат. وقال فخر الإسلام البزاوي رحمه الله والعمل بها حتى لا يصير نفس العلم مقصودا. Бул жакта берки немеге тарифке мындай деп койгон дейт. العلم بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية والعمل بها десе, тарифтин уландысы толугу ушундай болот дейт. Не үчүн Фахрул Ислам ушуну кошуп койдуңуз десе, ошого жооп берип атат. Анткени бул жакта ал-илм гана максат болуп калат деген ошону ойду четке кагыш үчүн кошуп койдум дейт да. Болбосо жанагы иатикотто, акыйда илиминде билип коюп, иатикат кылуу гана максат боло турган болсо, бул жакта деле ошондой максат экен деп ойлоп калбаслык үчүн вал амалу биха деген сөздү кошуп кеттик дейт. وقال أبو حنيفة رحمه الله معرفة النفس ما لها وما عليها. Демек ошол адам баласына өзүнө пайдалуу болгон, акыретинде пайда бере турган, жана зыяндын бере турган нерседен сактануусу билиштиги ошол фикх деп коет дейт. Ай ман тантафиу бихи мин саваби би итияни таат. Ошол буга пайда алып келе турган соопторду айтып атат.
сооптор ошол таат аркылуу келет. Ва ма татадару бихи минал иқаб би итянил махарими вал махдурат. Жана зыян кыла турган болсо ошол жанагы махзуратторду аткара турган болсо жаза. Ошондон сактаныш, ошонун билиштиги, ошондон билип туруп сактаныштыгы бул фикх болуп калат экен. وإنما سمي أبو حنيفة وصاحبه في بفقهاء الملة. Ne üçün bular faqih деп, ошол диндин фақихтери деп аталып калды десе, ошого жооп берип атат азыр. لأنهم деген ошонун талили. Бирок وهي دين الحنيف деген ошол миллатты ортодо шарттап кетип атат. الدين الحنيف الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم به. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнөтүлгөн таза динди, туура динди. Ханиф деген мааниси المائل عن الباطل إلى الصواب إلى الحق деген мааниде. Демек ошол акыйкат динин айтып атат да, туура түз жол дегенди айтып атат. Эмне үчүн булар ошол диндин, туура диндин немеси болуп калды, факихтери десе, айтып атат, лианнахум булар Абу Ханифа алардын сахибайны эмне деп атат? Лианнахум арфаул уламаи ша'нан ва aqwahum hujjatan ва бурханан. Демек, неме тарабынан, кадыр-бак тарабынан да улуу болгон, таквалык жагынан, башка жагынан да улуу болгон, анан булардын далилдери да күчтүү болгон дейт. Башка муштахиттерге караганда. Кайра мо баш жагын мындай окуп кетебиз. Бисмилlah. وإنما سمي أبو حنيفة وصاحباه بفقهاء الملة لأنهم أرفعوا العلماء شأنا وأقواهم حجة وبرهانا والسابقون في تمهيد الأصول والفروع. Demek ошол усулдарды жана фуроолары, усул фикhtер болсун, усул дин болсун, анан фуро фикх жаатында булар башкаларга караганда биринчи болуп жазган адамдар ушулар болгон дейт да. Al-jami'una bayna ar-ra'yi sahih wal-marwi al-masmu' дейт. Демек туура акыл менен анан туура накылды, таза накылды не кылышкан, бириктиришкен дейт. Демек бул дегени жанагы бул ханафилер бир гана акылга гана таянат дегенге неме жооп катары кетип атат да, ошолордун сөзүн кайтарып атат. Би'атибари аннал фақih кайсы тараптан не себептен биз ушинтип айтып атабыз, фақихти ушинтип чечмелеп атабыз десе, айтып атат. Би'атибари аннал фақih хуа ал-алиму би ахками шар'i би далаилиха. Ошол шариаттын өкүмдөрүн далилдер менен билген адам. Вал амилу биха. Жана ошондой эле ошо ага амал кылган адамдар. Вахум жамау байнахума. Булар ошол амалды дагы, илимде дагы экөөнүн ортосун бириктирген адамдар. Мына ошолар бириктиришкен дейт. Амма ал-илму фақад захарат атharуху фи шарқи вал ғарби. Амма ал-илму дегенде, амма илмуху. Бул жакта эми сөз имам Абу Ханифанын илими туурасында кетип атат. Имам Абу Ханифанын илими туурасында сөз кыла турган болсок дейт, анын илими чыгышта дагы, батышта дагы бардыгына белгилүү болгон дейт. Белгилүү болгон. Кала Вакия шакирти имам Шафи'nin устазы футиха ли Аби Ханифата фил фикхи вал калам ма лам юфтах ли гайрихи дейт. Демек каламда бул өзү жана айтат го башында фикхта неме фикхке киргенге чейин акыйда илиминде чоң алым болгон дейт. Ошо акыйда илимин боюнча 20дан аш ошо Басрага кирип чыктым дейт да. Ошол туура эмес болгон адашып кеткен жамааттар менен неме дебат кылыш үчүн 20дан аш жолу кирип, анан алардын баарын туура эмес неме жоопторуна, сөздөрүнө жооп катары неме кылып, туура эмес неме пикирден кайтарып чыккан да. Мындай чыкканда биринчиде акыйдадан илим болгондо, анан кийин фикхке өткөн. Анан ошондо жанагы мунун баласы Хаммад өзүнүн устазынын атасынан, устазынын атынан атаган баласы келип сурайт да. Баласын жанагы ошо муназара кылып аткандарын, акыйда боюнча неме кылып атканын көрүп калганда, силер эмне муназара кылып атсаңар десе айтат да. Силер өзүңөр башында неметчиңер эле го. Сөзүңүз муназара кылып, ошол акыйда боюнча көп сүйлөшүңүз эле эмне болду десе, айтат да, бирок биз ошол убакта муназара кылганыбызда кандай элек дейт. Башыбызда кудум эле ошо чымчык туруп, арам мынтип турат элек дейт. Ошол ката кетип калбаса экен депчи. А бирок бүгүнкү нерселер эмне болуп калган дейт. Ошо тиги катага кетирип калса экен. Мен ошого караганда менин илимим, менин артыкчылыгым ага караганда ачык болсо экен деп калдыңар деп атат да. Бул деген ошол фикхте да, каламда дагы ушунчалык чоң даражага жеткен деп атат. Мына чыныгы мындай неме алымдар өзү даража берет да, баа берет да. Анан мисалы үчүн бүгүнкү күндө кээ бирлер келип имам Абу Ханифа ким болуп калыптыр, же болбосо бир эле бирөө жарым кичинекей бирөө келип туруп чоң бир немеге бул өтө чоң имам. Өткөндө бирөөнү айтып атат. Орто Азия боюнча белгилүү эми атын айтпай эле коеюн. Орто Азия боюнча андай алым жок деп биякта бирөөнү айтып атат да. Андай алымга даража бериш үчүн ал жөнөкөй эле адам бирок айтып аткан адамчы. Анын деңгээлине жетиш керек да. قال الحسن سمعت النضر بن شميل يقول كان الناس نياما عن الفقه حتى أيقظهم أبو حنيفة بما فتقه وبينه ولخصه дейт. Демек адамдар ошол фикхтен кабары жок болчу дейт. Келип анан имам Абу Ханифа аларды эмне кылды дейт? Ойготуп салды дейт. Ойготуп аларга ошол жанагы
кызмат кылган китептер менен фатақаху деген сөз же болбосо фаттақаху деп окусаңыз болот. Демек бир кенен кылып бир нерсени далилдерди, өкүмдөрдү кенен кылып түшүндүрүп берген, ачыктап берген, валахасо жана кээ-бирки узун болгон нерсени кыскартып, кыскасы чоң бир эмгеги менен адамдарды ойготуп койду дейт. وصح عن الشافعي رحمه الله أنه قال الناس كلهم عيال على أبي حنيفة في الفقه. فقه منن бардыгы не болот дейт, бала бакырасы, урпактар болот дейт. قال أحمد بن الصباح سمعت الشافعي يقول لمالك بن أنس هل رأيت أبا حنيفة؟ سين إمام أبو حنيفة من جولتم دب سراسة ما يتوتد. قال نعم ورأيته رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته дейт. Ушунчалык мындай акыл зеректигин баяндап берип атат. Эгерде ушул турган устунду карап туруп, ушул алтын деп айта турган болсо дейт, сразу далилин алып келип берет дейт да. Сени канааттандырып коет дейт. Аягында туруп алтын экен деп каласың дейт да. Бул болсо алтын эмес дейт. Алып караганчы, бирок сага алтын кылып берем десе, далилин алып келип коет дейт. Ушунчалык күчтүү деп атат. Ва аммал амал, эми амал жагына келе турган болсок, таквалык жагына келе турган болсок, бул айтты да азыр. Жанагы амал жактан дагы, илим жактан дагы булар алдыда болгон деп атат да, башка имамдарга караганда. Амал жагына келе турган болсок, факала Али ибн Язид рахимахуллах, раайту Аба Ханифата хатама ал-Кур'ана фи шахр Рамадан 60 хатматан. 60 жолу хатм кылды дейт. Хатматан бил-лейли ва хатматан бин-нахар. وقال حفص بن غياث صلى أبو حنيفة صلاة الفجر بوضوء العشاء الأخيرة 40 سنة. Демек, ошо куфтан намазын алган дарак менен Багдадты 40 жыл окуду дейт. Түнү менен ибадат кылып чыккан деп атат да. Иша ал-Ахира деген бул Иша ал-Ула дегенден ихтироз болуп атат. Иша ал-Ула деген жана шам намазында да Иша деп аталат да. Ва манақибуху фил илми вал амали машхуратун ла тухса. فلما تحقق عند أبي جعفر الطحاوي رحمه الله الذي هو إمام المحدثين muhaddislerin başçısı olan керек болсо Мухаммад Захид Каусари муну ошол жанагы муштахид мутлактардын даражасына жеткирген. Жана Ибн Камал Башар рахманхутун жана табакаттарын билесиздер да. Ошондо 3-чү ушундай табакка киргизип коет да мунуч. А бирок шейх Захид Каусарилер, андан башка шейх Абу Захро, шейх Лакнавилер келип туруп муну эмне кылат? Керек болсо ошол немеге имам Абу Ханифалардай эле деңгээлде болгон дейт да. Имам Абу Ханифадай, имам Мухаммадтай болгону интисап кылып калган дейт да улар. Annahum jama'u baynal ilmi wal amal. Demek İmam Tahaviga bulardan жогорку факыхтердин илим менен амалдын ортосун бириктирип, экөөнү чоң алып жүргөндүгү буларга бул кишиге анык болгондон кийин wa anna mazhabahum umdatu ahli sunnati wal jamaati. Анан булардын мазхабы ошо ахли сунна вал жамааттын умдасы, негизги неме рүкүнү, далили катары болгондон кийин дейт, саммахум fuqaha al-millati. Миллеттин бул диндин факыхтери деп атап койду дейт. Вахтараху ли нафсихи, анан бул мазхабты өзүнө ихтияр кылып тутуп атат да. Ва залика эмне үчүн ушул өзүнө ихтияр кылып тандап атат, ыра көрүп атат десе, лианна Аба Ханифата урида фи асри сахабати, сахабалардын доорунда туулган, эң акыркы сахабалардын доорунда. Ва рава ан бa'дихим, кээ-биркилеринен да керек болсо риваят кылган. Ва тафаққаха фи замани табиин, табииндердин немесине заманында анан фақих болуп чыккан да. Бир жыл жетилип чыккан. Ва назара маахум, керек болсо алар менен муназара да кылган. فكان منهم تابعين درهم الغن وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه على ما نطق به الكتاب العزيز وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بخيريتهم ошону оңдоп коёсуздар بخيريتهم алардын خير القرون قرني деп жана хадисте келгендей алардын жакшы экендигине күбө болуп өткөн мына ушулар табииндерден болуп атат да. قال صلى الله عليه وسلم خير القرون الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم деп хадистин акырына чейин ошентип айтат. Анан бул жакта корун дегенде мисал үчүн бул жакта кылымды жакшы деп атат да. Негизи алып келе турган болсок жанагы убакыттын, доордун өзү тарабынан жакшы деп баа берилбейт да. Ошол доордо жашаган адамдарды эске алып, ошол жактан баа берилет. Жана мисал үчүн илимди деле эгерде өзүнө алып карай турган болсок, ага жакшы, жаман деп неме айтылбайт. Пайдалуу же пайдасыз деп айтылбайт. Болгону ошондон кийин илим алгандан кийин бул эмне болду? Жакшы амал кылдыбы, кылбадыбы, ошол жагын алып карап неме кылат да. Болбосо илим өзү жакшы нерсе да. Бирок биз анан жана дуа кылабыз да, жаман илимден сакта дегени ошол жанагы кийин алгандан кийин амал кылууга түрткү болбой турган, айтканда ал өзүбүз тараптан кетип калып атат да. قوله وما يعتقدون من أصول الدين علم أصول الدين وسبب تسميته بعلم الكلام. Азыркы не деп атат?
Ошол эмне үчүн бул акыйда илими усулуддин деп же болбосо илмул калам деп аталып калды, ошол туурасында сөз кылабыз дейт. Ва ма'на al-i'tiqad мадо. I'tiqadтун мааниси буга чейин өтүп кетти дейт. Ва усулуддин мураккабун идофиюн. Бул жакта усулуддин, бул жакта мураккаб идофи болот, анан ар бирин мураккаб идофи кылып тургансо өзүнчө бир алам болуп калат, эко бири мисалы усул фикх дегендей өзүнчө бир илимге ат болуп калат. Же болбосо анан бул жакта келгенде ар бирин өзүнчө неме кылып берет. Немени мудофту өзүнчө шархтап, мудоф илейхини өзүнчө шархтап неме кылып берет. Мураккабун идофиюн жу'ила аламан ли илмин махсусин. Демек белгилүү бир илимге өзүнчө бир ат болуп калды. Фaqila fi ta'rifihi min haythu kawnuhu alaman. Мындай айтканда min haythu kawnuhu murakkaban idafiyan maj'ulan alaman. Taqdirul kalam ушундай. Min haythu kawnuhu murakkaban idafiyan maj'ulan alaman. Алам катары кылынып мураккаб идофи тарабын алып карай турган болсок, мондай деп тариф берилген дейт. Илмун юбхасу фихи ан асмаиллахи таала ва сифатихи ва афалихи. Бул илимде биз мени изилдейт экенбиз. Же болбосо бул илим бизге эмнени үйрөтөт экен десе, Алла Тааланын ысымдарын, сыпаттарын, афалдарын ва ахвалил махлуқин минал малаикати вал анбияи вал аулия вал айимма. Ушул махлукаттардын дагы ахвалдарын немете кылып берет. Иман, жакын, капырлык, ошонго окшогон нерселерди. Вал мабда вал маат. Жана ошондой эле ошол жанагы мабда деген жаратылыш, жаралып аткан убактысын, анан маат кайра ахиретте барып кайтып келгендей убакытка айтылат. Ала канунил ислам, бирок ошону дагы эмне жолунда изилдеп берет экен? Ошол исламдын эрежесинин негизинде изилдеп берет экен. Ла ала усулил хукама. Хукамалардын, философтордун негизинде неме кылып бербейт. Мындай айтканда бул бизге ошол сорихул акыл болуш, неме сохил акыл, анан сорихул накыл болуш керек да, ошондой. Tahsilan, ne üçün bizge uşul ilimi uşlarda izlep berет dese, tahsilan lil yaqini fil aqdil imani ve daf'an şubuhat. Uşul imanda yaqinda alıp geliştigi üçün jana şubuhattарды кетириш üçün bizge uşul nerselerdi izlep berет дейт. Анан мо негизи өткөнкү беттин 3-чү немесин эң акты жактарында, ошол жактарына карасаңыздар бир нече тарифтер келген. Мисалы үчүн кээ биркилер гоят тарабынан, мындай айтканда мунун Самарос тарабынан алып тариф берген. Бизде мантыкта билесиздер да, мауду тарабынан алып карай турган болсок, бул хад болуп калат. Эгерде анын пайдасы тарабынан алып карай турган болсо, анда эмне болуп калат? Самарос болуп калат. Росум болуп калат. Ошонун арасынан бир-эки тарифин окуп койсок болот, өткөнкү беттин 3-чү немесинде. Так, хуа илмун, таптыңыздарбы? علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية ودفع الشبه عنها وإلزام الخصم بها. деп келип туруп анан кийин биякта وعرفه شيخنا الدكتور حسن الشافعي дегенди карасаңыздар. Шейх доктор Хасан Шафии деген чоң ошол акыйда боюнча акыйда жаатында күчтүү, эң күчтүү алымдардан, азыркы тирүү алымдардан Египетте сабак берет. Бул шейх Мауқифтен эч ким бербеген китептен берет азыр бул китеп шейхчи. Күчтүү шейх. Анан бир нече ушул акыйда тарабында, фалсафа тарабында эмгектери бар шейхтин. Ошонун тарифин окуп кетейли. بأنه العلم الذي يبحث فيه بول илим бизге эмнени изилдеп берет экен? Анил ахкам аш-шар'иyyati al-i'tiqadiyya. Бизде белгилүү шариат өкүмдөрү 3кө бөлүнөт. Ахкам шар'iyya, i'tiqadiyya, ахкам шар'iyya амалiyya, анан ахкам шар'iyya ахлaqiyya болуп тасаввуфту неме кылып кетет. Демек, ахкам шар'iyya, i'tiqadiyya кандай i'tiqadiyya амал неме өкүмдөр десе, аллати татааллaqu бил илахият ау нубуват ау сам'ият. Ушуларга байланыштуу болгон, ушуларды изилдеп бере турган. Мин ажли эмне үчүн изилдеп берет десе, мин ажли ал-барханати алейха ва даф'i шубахи анха дейт. Демек, ошолорго келе турган шек күмөндөрдү кетириш үчүн, анан ошолордун туура экендигин башка бирөөлөргө көрсөтүп бериштик үчүн деп атат. Далил тургузуп бериштик үчүн дейт. Анан ошол кийинки дагы бир немеде келсеңиздер, قال شيخنا الدكتور حسن شافعي وفي اختيار إثبات العقائد على تحصيلها деген сөздө эмне үчүн бул жакта немеде إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية деген неме испат деген сөзүн эмне үчүн испат деген сөздү колдонуп атат? تحصيل العقائد الدينية بالأدلة اليقينية деп айтса болбойбу? Бул жакта фарк испат менен тахсилдин ортосуна кетип атат. Испат деп айтса эмне болот, тахсил деп айтса эмне болот десе, тарифтердин көпчүлүгүн алып карай турган болсок, испат деген сөздү алып келип атат да. Бул испат деген сөз бизге эмнени билдирип атат десе, ишарун би анна самаратал калам. Бул илмил каламдын негизги бизге алып келе турган пайдасы эмне экен? Ифбатуха алал гайри. Башкаларга испат кылып берүү дейт. Башкаларга далилдеп берүү. Алла Тааланын баардыгын билдигин буларга ошол Куран менен, жолбосо акый далилдер менен билдирип бере турган болсок,
негизги немелери пайдалары ошол дейт. Өзүбүз билгенден албетте, бирок башкаларга испат кылуусу эң көрүнүктүү пайдаларынан деп атат да. Ва би анна al-aqaid жана ошондой эле диния деген сөзү неге ишарат болуп атат дейт. Би анна al-aqaid яжибу ан ту'khadha min ash-shar'i li yu'tadda biha. Ошол акыйдаң шариаттан алынсын дейт. Накылдан, Курандан, хадистен ошондон алынсын дейт. Ва ин кана мимма ястaqil al-aqlu bihi. Болбосо да акылга карай турмусаң, акыл деле өзү идерок кылып жетиши мүмкүн. Бирок жетсе дагы, акыл ошол нерсенин туура экенин билсе дагы, бирок шарият тараптан эмне болуш керек экен? Аны баалай турган, шарият мынакей ушул туура дей турган неме уруксат берилиш керек да шарият тараптан. Ай ба'да исбати асл шар'i бил aqli ва адами таваккуф ذلك على السمع. واعلم أن ثمرة هذا العلم كما قال شيخنا تقوية اليقين بالدين. Бул дагы самарасы, дагы бир самарасы кандай дейт? Ошол якинди кубаттоо дейт. Динге болгон ишенимди, якинди кубаттоо дейт. Не жол менен десе, антарики исбатил акаиди динияти бил барахин ал кат'ия. Ошол акида маселелерин кат'ий болгон, чечкиндүү, ишеничтүү болгон маселелер менен, далилдер менен тургузуу жол менен. Ва радду шубахи анха ва тахсилил малака. Экинчи немеси тахсилул малакати ал кадирати ала залик. Испат кылгандан кийин ошого жараша малакадагы пайда кылуу бул негизги пайдалардан болуп эсептелет экен. Ана муну окуп койсок деле болот. Ва манхажу хада al-ilm yaqum kama qalu ala al-aqli i'timadan wa ala ash-shar'i i'tidadan дейт. Демек биринчи акылга неме кылат, анан шарият келип аны неме кылат экен? Туура деп кубаттап неме кылып коет экен. وقد يسمى خير بيغنا بيتنا قلت وقد يسمى أصول الدين بعلم الكلام. بول جاكتا وجه التسمية نيش سببتن بول عقيدة علم الكلام وطلب قال وشوغو تقتلط. إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاطلوا عليها هي مسألة الكلام. بيرنسي احتمال وشو ده إيه نيجي مداي ортосунда мындай кайнап турган, ушул маселе себептен урушуп кеткен, бири-биринин ортосунда келишпестер болгон чоң маселе бул кайсы экен? Мас'алатул калам дейт. Алла Тааланын Кураны махлукпу, махлук эмеспи деген маселе болгон дейт. Фасуммиян наву бисмихи дейт. Демек ошондон эмне болуп калды дейт? Ушул маселе менен аталып калды дейт. Өзү жалпы бир илим болуп атат, анын ичинде калам деген бир эле жөнөкөй эле бир маселе болуп атат да. Жалпы навду, жинсти бир фарды менен атап койгон болобуз да. وقيل سمي كلاما نيشن كلام ده وطلب قلده لكن سبب لأن ظهور كمال الكلام إنما يكون ببيان الحقائق وإبراز الدقائق. لكن الكلام دون كمالدغنا كمالدغنا жетим сөз сүйлөгөндө чечендикке жетиштик. Бул неме болот дейт? Акыйкаттарды баяндап, жанагы тонкий болгон, назик болгон жерлерди баяндап ачыкка чыгарыш менен болот дейт. وذلك لا يحصل إلا بهذا العلم. Эгер ушул илимди биле турган болсоң, мунун ичинде фалсафасы да бар, мантыгы да бар, башкасы да бар, анан сага ошол нерсени үйрөтөт. Ошол нерсеге сени кадыр кылып, жеткирип коет дейт да. فجعل نفس هذا الكلام كلاما مجازا للمبالغة. فجعل نفس هذا الكلام ушул каламдын өзү жана изхарул хакаиq, баянул дакаиq өзү бул калам деп аталып калды дейт. Илмул калам деп аталып калды. Эмне үчүн? Ошо мубалага кылыш үчүн. وقيل إن المنكرين للمباحث إن المنكرين للمباحث العقلية والأدلة البرهانية إذا سئلوا عن مسألة تتعلق بصفات الله عز وجل وأفعاله قالوا نهينا عن الكلام في الله. Üçüncü daha bir ihtimal ne deyken ошол акли далилдерди жана накли далилдерди ошол инкар кылган адамдардан келип эгерде ошол Алла Тааланын сыпатына тиешелүү болгон бир маселени келип сурай турган болсо, афалдардан тиешелүү болгон маселе сурала турган болсо, алардан ne deyken biz ошол нухина ан калам филlah. Алла туурасында сөз кылуудан бизди тыйышкан, бизге тыйуу бар деп айтышат экен. Фаштахара залика al-ism hada al-ism fasara alaman lahu bil ghalaba. Ошол себептен не болуп калды дейт, калам деп аталып калды дейт. Эми ыктымалдар көп, мунун бир нече ыктымалдары бар. Wa amma min haythu kawnuhu mudafan. Эми мудаф тарабынан алып карай турган болсок, биз буга чейин мураккаб идофи тараптан алып карадык. Мындай чыкканда лакап тараптан алып карадык дагы, эми ар бирин өзүнчө чечмелеп карайбыз дейт. فالأصل ما يبنى عليه غيره. Aslıga yani deyip turgan bolsok, bunu ошол bir nersege negiz bolgan, üstüne başka nerse gelip kurula turgan nerseni asıl dep koyup etkemiz. Ve din vad'un ilahiyyun sa'iqun lidâ'il uquli ila'l khayri. Bu dindin kıskaça tarifi eken ne dep atar? Vad'un ilahi, mawdu'un, Hudaý Taalanyň koygan bir erejesi. İlahi degen ошо Hudaý Taalaga taandyk bolan ereje. Sa'iqun bul ereje ne kılat eken bizde alp barat eken lidâ'il uqul akıllı ezelerin
Неге алып барат экен? Илал хойр. Жакшылыкка түртөт экен, жакшылыкка алып барат экен. Ва хуа ислам, ошол жакшылык болгон нерсе эмне экен? Ислам экен. Жол болсо жанагы берки башка тарифте вадун илахим саиқун лидавл уқули бихтиярихим махмуд деп келет да. Өздөрүнүн жакшы тандоолору менен. Тандоолорун дагы эмне кылып атат? Мактап атат, анткени булардын тандоосу жакшылык алып барып атат да. Демек өздөрүнүн ошо мактоолору менен илал хайри лахум бизат, алар үчүн, өздөрү үчүн пайда болгон турушу турпаты, заты. Мындай айтканда, кээ бир нерсе жакшы болуп калат, бирок кээ бир нерсе туруш турпатышы кандай десек болот. Мисалы үчүн бычак туруш турпатышы жакшы же жаман деп айтылбайт. Жакшы тарап болушу мүмкүн, эгер кызмат кылуу тарабын алып карай турган болсок, жаман жагы зыян тарабын алып карай турган болсок да. А бул дин дейт, ал хайр бизат дейт. Туруш турпаты, турушу өзү жакшы дейт да. Шариат жакшы көрөт дейт нерсени. قال الله تعالى استعيذ بالله ان الدين عند الله الاسلام. Кудай Тааланын астына кабыл болгон дин, жакшы көрүлгөн дин бул ислам дейт. وقال تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا. Исламды силерге дин катары ыраазы болуп кабыл кылдым дейт. وقد ورد الدين بمعنى الانقياد والطاعة والجزاء والحساب. Эми ошол диндин дагы маанилерин айтып кетет. Дин менен исламдын маанилери кандай ошону айтып кетет. Дин дегенде бул инкият, баш ийүү, ошого берилип баш ийүү дегенди айтат. Отоат, моюн сунуу, жаза деген ошол жанагы ошого жараша сооп же жаза күнөө боло турган болсо ошого жараша алуу, ол хисап эсеп кысап болуш деген маанилерде келген дейт. Фал мутадайин, мутадайин деп ким деп аталат десе, хуал муслим, мусулман адам, ал мутийю, Аллахга таат ибадат кылат, ал муқир бил жаза вал хисаб яумал миад. Демек кыямат кайымда боло турган эсеп кысапка, жазага иман келтирет. Ва хуа хайрул ибад. وقوله وما يدينون به لرب العالمين أي وما يتخذونه دينا ويطلبون به الجزاء من الله. Жана булар өздөрүнүн дин катары туткан нерсеси, жана ошол себептен Алла Тааладан жаза, сыйлык талап кылган нерселерин биз баяндап беребиз деп атат да. Акидан тахавиян башына келгендей. والرب المالك والعالمين جمع العالم وهو اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين. Демек бул немен аламды айтып атат. Демек жана акыл ээлерин айтат дейт. Малайкаларга, анан жин менен адамдарга. وقيل ما علم به الخلق في الأجسام والأعراض дейт. Эми аламдын экинчи дагы немеси маанисин айтып атат. Бул алам деген экен аджсам, телолордун жана араттордун ал нерсеге да киребиз. Бул жана макулат илиминде неме келет да. إن المقولات لديهم تحصر في العشر وهي عرض وجوهر. Он макулат бар, ошолордун немелеринде келет. Арод кандай болот, жауһар кандай болот. فأول له وجود قام بالغير. Биринчиси боло турган болсо, ародко келе турган болсок, бул өзүнөн өзү бар боло албайт. Бар болушу бир нерсеге тиешелүү болот. Мисалы үчүн бул өзүнөн өзү бар болбойт. Бул сөзсүз түрдө ошол немеге телага байланып, ошонун жанында биригип бар боло турган нерсе. وثاني لنفس دام. Эми жауһарга келе турган болсок, өзүнөн бар боло турган нерсе деп неме кылат да. Демек ошол тело жана өңгө окшогон нерселердин арасында Алла Таалага алам болгон, Алла Таалага аламат болгон, белги болгон нерсени алам деп коет экенбиз. Суммия бихим, не үчүн бул алам неме алам деп аталып калды десе, ликаунихи аламан ли субути сонии. Кудай Тааланын бар экендигине, ли вужуду сония бар экендигине алам далил болгондугу үчүн дейт. نقول في توحيد الله سبحانه وتعالى معتقدين بتوفيق الله عز وجل إن الله واحد لا شريك له. Демек Кудай Тааланын тавхид кылууда анын тавфигине иман келтирген абалда эмне деп айтабыз дейт? Алла Таала жалгыз, ла шарика лаху ва ла шай'a мислуху ва ла шай'a ю'жизуху. Алла Таалага окшош эч бир нерсе жок, аны алсырат кое турган эч нерсе жок. Ва ла илаха гайру, танзихке кирип кетти. Алладан башка Кудай жок деп атат. Иннама ктадаа бит тавхид. Не үчүн тавхид менен баштады десе, бул жакта жооп берет. Ага ким тавхидтин маанилери астына карап койсоңуздар болот. Ат-тавхиду шар'ан хуа ифрадул ма'буди бил ибадати. Жо болсо лугавый маанисине келе турган болсок, ал-илму би анна шай'a вахид. Бир нерсенин бир деп биле турган болсоң, ошону тавхид деп коет дейт. Ал эми шариаттагы немеси, исрахтагы мааниси ифрадул ма'буди бил ибада. Ошол сыйынылып аткан затты, ибадатта жалгыз гана ибадатты ошого гана арноо. Ва атиқаду вахдатихи, жана аны жалгыз деп этикад кылуу. Затында жалгыз, буга окшош зат жок. Ва сифатин, буга окшош башка сыпаттары жок. Мунун сыпаттары дагы бир эле сыпат.
Башка карромиялар болу айткандай Алла Тааланын иродасы эке бөлүнөт. Ирода кауния, ирода шар'ия деген эмес. Ирода бир эле ирода деген нерсени ишарат берип атат. Ва фаалан Алла Тааланын фейлдеринде дагы Алла Тааланын бири башка бир фейл жок деп атат. Алла Тааланын фейлине окшош башка фейл. Бул дегени эмне болуп атат? Жанагы бизде вахданият деген сыфат келет, сыфату сальбияда. Ал сыфаттарды дагы келип неме кылабыз иншалла, схемаларын бир сыра. Сыфату сальбия, сыфату маани, ошолорду неме кылып кетебиз. Ошондо жанагы неме вахданият сыфатына келгенде бизде аль-кумул мул хамса деген бар, 5 кам. Ошону нафи кылууга ишарат кетип атат да бул вахданият деген. Ва илму таухид кама сабака, бул таухид илми жанагы буга чейин өтүп кеттик дейт. Иннама абтада бит таухид. Эмне үчүн бул таухидтен баштап атат? Нақулу фи таухидиллах деп айтып атат да. Десе айтып атат: "Лианна аввала хитабин ятаважжаху ала ал-мукаллаф хуа al-хитабу би исбатихи." Демек, эң биринчи мукаллафка келе турган, мукаллафка милдет боло турган хитап кайсы десе, Алла Тааланын бар экендигин билдире турган хитап дейт. Фа'лам аннаху ла илаха иллаллах деген хитап ушул болуп атат да, Алла Тааланын бирлигин билдире турган. Ва илейхи бу'итhatul anbiya ва бихи назалат al-kutub as-samawiyya. قال الله تعالى: "استعيذ بالله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون." деген аяттан эмне деп атат? Бир гана ла илаха илля ана деген болуп атат. Шахид ушул жер. وإنما قال معتقدين وهو حال من الضمير في نقول. Бул нақулудагы немеден домир мустатирде, вужубан мустатир болгон немеден болуп атат, хал болуп атат дейт. Эмне үчүн ошону муатакидина деген сөздү айтып атат? Тахқиқун лил иман. Иман бар экендигин көрсөтүш үчүн. Эми бул жакка иатикодко келе турган болсок, жанагы тарихке караганда мен башка жактан тарихтерди жакшы неме кылып алып келдим. Ал-иатикод huwa al-hukm al-jazim alladhi la yaqbalu at-tashkik дейт. Демек, ошол неме болуш керек экен? Күчтүү болгон, чечкиндүү болгон өкүм la yaqbalu at-tashkik, ташкикти кабыл алынбайт. Бирөө келип шек күмөнгө сала турган болсо, ага азгырып кетпей турган болуш керек экен. Tabaqal waqia. Мейли ошол иатикодун вакыйга тобик болсун, мутабик болуп келсин, же болсо дал келбесин, лайыктуу болуп келбесин. Карап көрөбүз. Fa in tabaqal waqia, эгерде вакыйга дал келе турган болсо, анда бул иатикод сахих болот. Эгерде дал келбей турган болсо, бул иатикод фасид болот. Бул дегени эгерде ушуга алып карай турган болсок, иатикод деп аталыш үчүн сөз түрдө сахих иатикод болуш шарт эмес экен. Иатикод батыл деле боло берет да. Андай демек боло турган болсо, жанагы христиандардын, яһудтардын деле немеси экен, эмне болуп калат экен? Иатикод деп аталып калат экен. Туура эмес болсо дагы. Адам бул жакта ла яқбалу ташкик деп айтып атат да. Бул иатикод кандай болуш керек экен? Шек күмөнү кабыл алынбаш керек деген айтып атканы эмнеге ишарат берип атат? Шек күмөнү кабыл албаса дагы, бирок бул иатикод өзгөрүүнү кабыл алат деп атат. Өзгөрүп кетет дейт. Анткени мисал үчүн убагында 3 кудай бар деп иатикод кылып жүрсө, кийин 1 кудай бар деп иатикод кыла берсе болот да. Бирок ошол эле иатикод эгерде өзүнүн тарабынан алып карай турган болсо, бекем иатикод болсо, ташкикти кабыл албайт. Ошол туруштагы иатикодду алып карай турган болсок. Бирок ошол иатикод сразу өзгөрүп да кетиши мүмкүн да. Валианна бул жакта эмне болуп атат? Өздөрүнүн иманын бар экендигин көрсөтүп атат, билдирип атат. Жана экинчи себеби валианна мужаррад al-иqrar bil-lisan bidun al-i'tiqad bil-janan la yakunu imanan. Жөн тил менен айтып кое турган болсо, бирок жүрөк менен тастыктабай турган болсо, бул иман болбойт дейт. Иман болбойт дейт. بل يكون ذلك نفاقا على ما أخبر الله تعالى عن حال المنافقين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم дейт. Алар иман келтирдиктер, тилдери менен айтышты деп, бирок жүрөктөрү иман келтирген жок дейт. وإنما قال بتوفيق الله. Алла Тааланын тавфигине таянып деп атат да. Дегени бул эмне үчүн ошондой айтып атат десе, ишаратун иля qawli ahli sunnati wal jamaati. Не деп атат? Innal wusula ila tawhid yakunu bi hidayati Allah Taala. Тавхидке биз немен жетет экенбиз? Алланын берген тавфиги менен жетет экенбиз. Эч бир адам өзүнүн акылдуулугу менен, же болбосо күчтүүлүгү менен жете албайт экен да. Алла тавфик бере турган болсо, анан ошого Кудай Тааланын туура жолуна барып калат экен, жетип калат экен. Анан тавфиктин немеси, лугатта маниси тасдик, бир нерсени туура деп билүү, тууралоону тавфик деп коет. А истилахта маниси жаалу фи'лил абди муафиқон лима юхиббуху ва ярдоху. Пенденин кыймыл аракетин Алла Таалага жага турган кыла турган болсо, ошону эмне болот экен? Тавфик деп коет экен. Алама кала Таала яхдиллаху линурихи ма яша дейт. Демек бул деген эмне болуп атат? Алла Таала өзүнүн хидаятына каалаганын туура жолго хидаятына салат деп атат да. Демек бул тавфиктагы Алла Таала тараптан бериле турган неамат экен. Ла бисунуи ибад, пенделердин өзүнүн кыймыл аракети менен булар
өзүнөн өзү жете албайт экен. Кама зааматил му'тазила, анткени му'тазила эмне болуп атат? Булар адам баласы кыймыл аракеттин өзүн жаратат деген буларда ишеним бар да. А бирок биз айтабыз бүт нерсени ла холика иллаллах. Алла Таала гана жаратып берет. Холикун ли абдихи ва ма амил. Алла Таала пендени жана пенденин кыймыл аракетин жаратат. Муаффикун лиман арада ан ясил. Ким эгер Алла Таалага жетип барам деген ниети боло турган болсо, Аллага жакындайм дей турган болсо, ошого тагфик берет. Ва хазирун лиман арада бу'даху ва мунжизун лиман арада вa'даху дейт. Ким эгер Алла Тааладан алсайм десе, ага хиздан берип коет дейт. Кудай жактасын.